намазды таштап койдук эле, эмне кылсам болот, кантип баштарымды билбей атам. Сиз биринчи тооба кылыңыз. Алла Тааладан кечирим сураңыз, ушунча күн намаз окубай койгонуңуз үчүн, кош көңүлдүк кылып, кайдыгерлик кылып таштап койдуңуз. Ошону маани бербей, болбосо намаз сизге бактылуулуктун ачкычы болчу, бейиштин ачкычы болчу. Ошон үчүн биринчиден тооба кылыңыз, анан ниет кылыңыз. Ниет кылыңыз, ниеттен кийин дуа да кылыңыз. Я Алла, сен өзүң жеңил кыл, кайра намаз окуйын деп, эрк менен. Анан намазды баштагыңыздагы бекемдеш үчүн башкаларды даават бериңиз. Намазга чакыра берсеңиз, өзүңүздүн намазыңыз бекем болот. Бир кызды жактырып калган болчум. Ага үйлөнсөм болобу? Аны мен чын жүрөктөн жактырам. Пайгамбарыбыз айтат, эгер бир инсанды жактырып калсаң, аны бейишке чейин сүй дейт. Мен ага сөйкө салып, Москвага барып иштесемби дейм дейт. Маша. Тура пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамдарды жакшы көрүлө деп айткан, бирок намахрамдарды айткан эмес да. Буну нике кыйып алыңыз дагы, машалла, бейишке чейин сүйө бериңиз. Никеге чейин болбойт. Сөйкө салып, мен калгандары, бирок ага чейин болбойт. Москвада иштеп жатам, намазга азан комайт айтпай эле окуй берсем болобу? Кээде айтып окусам, башкалар да жаман көрөт экен. Биз туугандар мындай да, башкалар жакшы көрөбү, жаман көрөбү, ал кызыктырбайт. Алла жакшы көрөбү, жаман көрөбү, ушул бизде. Ошон үчүн биз дайыма ушуну карашыбыз керек. Ушу сөздөн, ушул иштен Алла разыбы же наразыбы, Аллага жагабы же жакпайбы? Мынаны караш керек туган. Ошон үчүн иншалла мен ойлойт элем, эгерде ошо сиз менен чогуу иштегендер сизди жаман көрүп атса, намаз окурдан мурда бирден конфет берип чыгыңыз. Кичине көңүлүнө алып коюңуз дагы, азанды өтө катуу кыйкырбай, өзүңүзгө жараша айтып, акын коматып намаз окуй бериңиз. Ишиңизге так болуңуз, баарына жылмай учурашыңыз, баарына кызмат көрсөтүңүз. Макулбу? Кудай кааласа баарды сизди жакшы көрүп калат. Анан Кудай кааласа азанды, намазды да жакшы көрүп калат. Ушундай жакшы адам эмне кылып атса, ал деле жакшы окшойт депчи. Ага даават берип коесуз. Так адамдардын андай немесине карабаңыз. Албетте, эгерде башка динде болсо, анда ошол өзүнүн начальнигинен уруксат сурап коюңуз. Бул динибиздеги бар нерсе. Эгерде ал жерде уруксат бербей турган болсо, эгерде мечит агымындай да, мечиттин азаны уксаңар, ошо жетиштүү эле болот ал. Шаардын ошол бир айылдын азаны, ошо айылдыктарга жетиштүү эле болот. Кара дуа окутуп коюу дегенге ишенич барбы? Таасир береби адамдарга? Себеби бир тууган агам ичип тополон кылып үйгө келбей калды. Анан дем салдырып, кайтарма кылдырып, ичиргенден кийин калып жакшы болуп калды эле. Эми кайра дагы башталды 4 жыл дегенден кийин дейт. Өзү кара дуа, сыйкыр, көз тийүү, булардын бардыгы бар. Бунун таасири тиет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуга чейин айтып койгон, көз тийүү бар го, көз. Бул көз адамды кабырга киргизип коет. Төөнү казанга салып коет деген. Жөнөкөй эмес бул. Ошон үчүн көз тийүүдөн сактанууга пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аларды жолун айтып койгон. Дарат намаз, ихлас, фалак, насты дайым окуп жүрүш керек. Андан башка да сүннөт дуаларды окуп жүрүш керек. Ал эми сыйкыр, кара дуа булардын бардыгы арам. Көз тийген эми бир кээ бир адам атайлап көзүн тийгизгени бар, суктанып. Кээ бирлери болсо жөндөн жөн өзүнүн көзү бар. Ол агалардын бардыгына маша Алла десе, бул көздү сындырат, кесет. Ла хаула ва ла куввата илля билля деген дуа көздү сындырат, буну кесет. Тийбейт деген сөз. Макулбу? Кайра да окутуңуздар. Мен жолдошум менен 5 жыл жашадым. Жашообуз болбой 2 жолго түштүк. Жолдошум Москвада калган. Мен Кыргызстанга келген элем. Жүктөрүмдү жөнөтүп жибер десем, макул деп, сумкага бактылуу бол деп жазып жибериптир. Бул эмнең десем, сен бошсун деп айтты. Ал деген сөзү талак бердим деген сөзү экен. Анын айтуусу боюнча, ошондо мага талагы өтөбү? Оозу менен айта албай койду. Эгерде сураганыңызда талак бердим деген сөзү экен болсо, анда түштү анда. Анда сонун. Анда мисалы ошол карап турларда, жөн эле сен бошсун дегенде, сен бошсун деп койгон менен, эгерде жүрөгүндө
талактын, ажырашуунун ниети болбосо түшпөйт эле. Сен бошсуң. Сен иштеп аттың эле, бошсуң, үйүңө барып кел. Чарчап калдың эле, бошсуң, ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн сен бошсуң, бул жердеги ниети болсо, анда талак түшөт.